Бууз Бейтлехемде кадырлуу адам болгон. Наами болсо анын тууганынын жесири. Күйөөсүнөн 2 уулунан ажыраган ал келини Рутты ээрчитип Бейтлехемге кайтып келген. Алар өтө жакыр болгондуктан Рут эгини орулган талаада машак терип жүрдү. Ал Бууздун талаасы болчу. Бууз Рутту көрүп жактырып калат. Ага Руттун жесири экенин, күйөөсү өлгөн кайненесин ээрчип башка өлкөдөн келгенин айтышат. Бирок бул эки аял өзүнө тууган болорун ал али биле элек. Бууз Рутка кам көргүсү келип, колдарына анын талаадан арпа чогултуп алышына жолтоо болбоону буйройт. Рут кайненесине баарын айтып келет. Кайненеси Бууз тууган экенин, Мусанын мыйзамы боюнча маркум күйөөсүнүн мүлкүн кайтарып алууга ошол адам жардам бере аларын айтат. Кун төлөп сатып алуучу тууган тууралуу бул мыйзам бизди күнөөнүн кулчулугунан сатып алган Ыйса Машаякты эстеткен жокпу?